Менде төмөндөгүдөй суроо. Балык шаарынын ушу таза суу менен камсыз кылган Горводо каналы 2010 жылы Кыргыз Жыл Коммун Союздан бөлүнгөндө, ошол Кыргыз Жыл Коммун Союздун карызы 13 миллион сом менен бөлүнүп калыптыр. Азыр Горводо канал ошол карыз бүгүнкү күнү 53 миллион сом болду деп. Алардын пениясы менен өсүп атыптыр. Алар жаңы водоканалга ошондой грант алып да кредит алганга да ошол да чоң бөгөт болуп, Балыкчы шаарынын таза суусун жаңы ишке ашырганга аябай тоскоол болуп атат. Ушуну бир өкмөттөн карап көрүп, бул 300% эсе өсүп атат карызычы. Ушул биринчи чоң көйгөй, ушуну дагы бир өзүңүздүн контролуңузга алып коебузбу? Кийинки суроом ушул таза суу боюнча Нарын районунун Лахол айыл өкмөтүндө жер көчкү айылы боюнча болуп атат. Ушул таза суу 3 жылдан бери мына жыл быйыл салынат деп эле убада болуп келатыптыр. Алар өздүк салымы болобу, башка болобу, баарына даяр, бирок үмүтүн үзүп карап отурушат. Ушул боюнча жооп берип коюңузчу. Лахол айыл өкмөтүндө Лахолдун борборун мурунку долбоорго киргизип аны бүттү. Ал эми ошонун жанында жер көчкүнү биз ошондо эле айтканбыз, бир айыл өкмөттө 2 айыл бар экен, бирин киргизип туралды. Ошондо жер көчкүнү мына быйылкы жылга ПСДга киргиздик, проектный смет документацияга. Эгерде Кудай буйруп туруп иштен ашып кетсе, биз жанакы чоң проектке АБРдын проектинде турат. Параллельно ал жакка да турат да. Жок, бул 3 жыл болуптур, проектиси, апусу баары даяр болупту деп. Бирок быйыл ошол курулушу кирет деп убада берипсиздер. Алар бизден сурап атат, ошол 2018-жылы салынабы? 2018-жылы салынбайт, 2018-жылы проекттин смет документациясы бүтөт. Лахолдуку салынып бүттү. Аны дагы ошо былтыр киргизгенбиз да. Урматтуу Дайыр Атакулович, баягы биздин президент Сооронбай Шарипович айтпадыбы? Кайсы жакта чиновник көп болсо, ошол жактын эле маселеси чечиле берет болуп. Ал жакта депутат жок же башка жок деп эле каралбай 3 жылдан бери эле ошо эшик какылап жүрүшөт. Шуну бир өзүңүз мындай тең болгодай көз салып коесузбу? Мына картада да жок экен ал жак. Ал жакта оорулуу туздуу суу ичип атышат. Шуну бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Рахмат. Рахмат, калабыз.